Ассаламу алейкум, жамаат кандайсыздар? Жыргал дүкөнүнө кош келдиңиздер. Покрупканын центрындагы. Анан бул жакта сонун жаңылык бар экен, туугандар. Заманбап Айристон келиптир. Азыркында хит болуп аткан TikToктогу ушул Айристон ушул жака келиптир. Бунун түрлөрү көп экен негизи. Кичинекей минилери бар экен, анан бунун чоң экен ошолатын. Бул 200 литр сууга арналган экен. 200 литрди жылыт бере алат да. Бир моментте сиздер жуунуп аткан кезде бир моментте резко жылыт бере салат экен, туугандар. Азыр бир дагы кандай кошулат баарын түшүндүрүп берип коек. Бул негизи сенсорный экен. Анан мына эң максималый 50 градуска чейин жылыт берет бул сууну. Эми кандай кошушту көрсөтүп берейин. Бул көк болуп турганы муздак суу кире турган жагы. А бул кызыл болуп турганы суу чыга турган жагы. Суу кире турган жагына буну бурайбыз эң биринчиден. Буну бурайбыз, анан шуну бурайбыз. Анын сыртынан. Суу кире турган жагы даяр. Суу чыга турган жагына буну бурайбыз, туугандар. Буну бурап түстөп койдук. Анан ушундай жууна турган немеси бар экен, чачыраткычы комплектте. Ушузун буга тагабыз. Болду, тагып орнотуп койдук эки контек. Буну мисалы сууга кошкондон кийин бул күгүзөбүз, саябыз. Анан бул да жакшы, токко безопасный нерсе да. Мынакей. Эгер замкания боло турган болсо автоматически өчөт бул нерсечи. Бул мурунку кытайский душтарда да бар болчу. Мини душтарда. Күгүзгөнүн сенсорный иштетебиз. Анан ушул бул жакта көрүп тургандай минус плюс дегендери бар да. Азайтып көбөйткүч, ушундай регулировкалары. Мисалы жуунганга 38 градус нормальный да. Адан артык ага жууна албайсың. Ысык болуп кетет. Бул шар сууну кошобуз. Бул автоматически нону саябыз, күгүзөбүз. Анан буну ачсак, мына бурагыч. Мынакей. Жуунам десеңиздер, буну бурайбыз. Бул жууна беребиз. Тарс. Жакшы нерсе экен да. Кокус эми идиш-бидиш жуам десеңиздер, бунун башын алып салып, башка нерсе кошуп койсоңуздар болот, идиш жууган умывальниктерге. Жана дагы коробкада ушундай комплекттери бар экен. Буну дуалга тагып коюп, анан буну кыпчыт кое турган. Ушинтип турат. Ушундай дагы бир аз комплекттери бар экен. Буну эмнеге экенин билбейм пока. Мисалы кээ бир азыр үйлөргө суу кирген эмес да. Ошолорго да жакшы мүмкүнчүлүк бар экен. Ал үчүн ушундай насосты алабыз. Кээ бир үйлөр мисалы автомат алып туруп суу кирбеген үйлөргө бачокко суу толтуруп туруп, анан ушул аркылуу автомат колдонуп атпайбы? Бул деле ошондой эле да. Бачокко суу толтуруп коюп туруп, анан ушул аркылуу суу алсаңыздар да болот. Кадимкидей эле жанагы автоматтарга суу алып атпайсыздарбы ушул аркылуу? Бачокторго кошуп, ушундай аркылуу алып деле колдонсоңуздар болот. Бачокко суу толтуруп алып. Ушундай жакшы мүмкүнчүлүк экен. Бунун баазы 5700 сом экен, туугандар. Бунун баазы 5700 сом. 200 литр деген канча кишиге жетет мисалы жуунам десеңиздер. Бир моментте мына күгүзөр менен сиздер жуунам десеңиздер, ачсаңыздар эле автоматически жылыт берет, туугандар. Ошол жакшы экен, туугандар. Плюс жактары аябай эле көп экен, туугандар. Бул менен кошуп койсок да болот экен. Анан мисалы жайында болсо вообще эле сонун экен. Мисалы бир жерге иштеп келген болсоң, бул душту эшке душ жазып атпайсыздарчы ооруп. Мына душтун ордуна ушуну эле колдонсо болот экен, эшке чыгарып коюп. Жана бачокко суу толтуруп алып, ушуну кошуп коюп эле болду. Келсеңиздер суу даяр. 200 литрге бачокко суу толтуруп коюңуз, бүттү. Калашынча жууна бересиздер да. Кандай сонун экен, семьяга жетет да кенен. Ушул плюс жактары ушундай экен бунун. Эми алып калганга аракет кылыңыздар, шашылыңыздар. Бул эми мекен жайы Манас району Покровкадагы Медердин көзмөгүн билесиздер. Жыргал дүкөнү болуп калган аталышы. Ушул жака келсеңиздер, ушул жака келди, туугандар. Алып калыңыздар. Аябай жакшы Айристон экен. Буну эми суу кирген үйлөргө да кете берет, суу кирбеген үйлөргө да кете берет. Ушундай экен бул.